Туғандар, мен тұрған жер бұл Башбулак айылы, барыңыздар, біліп қалдыңыздар. Шаар жақтан келгеніңіздерде Башбулакка киресіздер. Мынау жер болса айыл өкмөт. Аялдама. Мынау жер болса Қочқордың эстелиги бар да. Дальше кетсеңіздер Башбулактын центри айыл өкмөтүнө карап бет аласыздар. Ушул аялдаманын бетин маңдайындагы мынау көчөгө кирип 200 метр жүрүп барсаңыздар асфальт көчө бүтөт. Анан жогору тарапка дагы 200 метр чыксаңыздар сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Туугандар, бир аз эле чыгасыздар. Чоң трассадан жерге чейин 400 метр ашып кетсечи. Туугандар, жер участокада келип калдым. Панорамный сон жерде экен. Караңыздар. Мына үйгө ориентирди аласыздар. Мындай өтүп туруп, мына жерде азыр фундамент бар. Мына. Ушул фундаменттин жанында сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Чыгып барыңыздар, маалымат берем. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жер участокадагы келип калдым. Фундаменттер, үйлөр кыйла эле көбөйүп калыптыр. Менимче сатылуучу жер участок көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Баасы дагы жакшы баага коюлуп атат. Азыр мына Башбулактагы өжөрдү билесиздер. Ал жерде жерлер 1 400 000 болуп атат. 5 соток алар тем более. Бул жерде 6 соток жер участок, баасы болгону 1 150 000 сомго бааланды. Өтө сонун туугандар. Алган адам утат. Мына жер көчө. Мына мен тарапка, анан мына жака кеткен көчө. Мына жакта илгери мусор төгөткөн эле. Азыр төкпөй калган. Ориентирди ошол жака деле алсаңыздар болот. Мына ушул көчө туугандар. Көчөнүн эле боюнда казыктар кагылган. Токтом менен кадимкидей эле закон түрүндө берилген жерлердин бири. Кызыл китеби бар. Купля-продажа болгон, бүт барлык документтери жакшы. Эми Башбулакты билесиздер, документ боюнча вообще маселе жаралган эмес. Мына газыгы мына жерде кагылып турат. Мына жакта да кагылып турат. 15 метр, ичкериге 40 метр. 6 соток. 15ке 40. Түшүнүңүздөр, узунунан кеткен жерде. Эми бир аз уклон, бирок фундаментти мындай уривень менен кылып, сонун кылып сала алсаңыздар болот. Ал жагы өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга тиешелүү. Мына сөптөйүндө кошунаңыздар көрүп атасыздарбы? Сонун уривеньде ушундай бир фундаментти куюп үйдү баштаган. Нар жакта дагы бир үй. Жогору жакта дагы бир фундамент турат. Ошонун жанындагы пустой жер кече жакында эле 1 100 000 сатылды деп эсим азыр маалымат берди. Мына жакта дагы бир участок бар экен. Үй дегеним. Ушул жер кыскасы көчө. Мына өйдө тараптан мына жакка түз кеткен көчө. Ошонун эле көчөнүн эле боюнда 15ке 40. 6 соток. Кызыл китеп бар. Документтери жайында. Көрдүңүздөрбү? Так, баасы канча дей турган болсоңуздар, 1 150 000 сом кеми бар. Эсинин номери экранда жазылуу. Кызыл китеп бардыгы жакшы. Бардыгы сонун туугандар. Эми бардыгы документтер жайында болгон үчүн реклама чыгарып атат да. Азыр госрегистрге кызыл китепти мындай салса эле уже компьютерден полный кызыл китептин данные чыгат. Керек болсо 100 сомдук налогун төлөбөсө дагы өткөрүп бербейт. Төлөтөт. Бардыгын таза кылып туруп анан алып аткан адамга өткөрүп берет. Сөптү энд азыр закон өтө күчөйүп кетти. Азыр бирөөнү алдаш деле кыйын, алдагандан деле мындай коркосун. Андыктан закон күчөйүп калды. Эч кандай санабай ала берсеңиздер болот туугандар. Жер алган адам утулбайт. Нар жакта өжөрлөрдө 1 400 000 болот. 1 500 000 деп дагы коюп атат, кичине түшүрүп беребиз депчи. Бул жерде 1 150 000. Эми дагы түшүрүп берет. Балким 50 000 түшүрүп берет, балким 100 000 түшүрүп салат. Эми ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Нак акчаңыздар болсо чалыңыздар. Ээсинин номери экранда жазылуу. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт барлык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн.